кете турган гана Новосибирскиден бир самолет Ошко кете турган гана чечим кабыл алынган. Ошол боюнча калды. Söz бергиле, сөз которго. Ошону силерге жеткизип коелу деп. Республикалык штабта ошондой чечимге келишти. Кыргызстанга эч кимди келбесин азыр деп. Азыр Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад шаары таптакыр жабык. Өзүңөр көрүп атасыңар. Айылда жана народный шлагбаум деп киргизип, башка айылдагы кишилерди да киргизбей атышат. Кыргызстанда абал оор. Ошон комендантский час. Азыр мүмкүнчүлүгүңөр болсо карашыңар керек. Анткени болсо уккыла. Сөз уккыла. Мен ошо өкмөттүн посольствонун элчиликтин решениясын силерге айтканы келдим. Туурабы? Кабыл аласыңарбы? Кабыл албайсыңарбы? Чечим ушундай. Самолет жок, берилбейт. 29 мартта бир самолет учат. Жок, уксаңыз, бир самолет учат. Ал самолетко билеттер алынган. Экинчи самолет 1 апрелде келет. Ал Домодедоводан учат, авиатрафиктики. Ал Шереметьеводан следующий рейс 5 апрелде болот. 5 апрелде. Ошон үчүн силерге мен айтам. Мен айтарым. Мүмкүнчүлүк болсо, туура түшүнгүлө. Бул баякы Кыргызстанда болуп аткан нерсе эмес. Өзүңөр көрөт, дүйнө жүзүндө болуп атат. Туурабы? Ошону туура түшүнүш керек. Өзүңөрдү сактап, азыр мүмкүнчүлүгүңөр болсо, үйүңөргө берди үйүңөр болсо, жата турган жериңер болсо, жора жолдошторуңар болсо, акырындан жылгыла. Самолет болбойт. Аксага сөз берейик. Туган, аксага сөз койсо. Оч мен келип, укула давай. Биз иштен расчет алганбыз. Квартираларды издават эткенбиз. Биздин тааныш билишибиз кээ бирибизде бар, кээ бирибизде жок. Анан саналуу ал. Болгон мезгилдерде саналуу. Себеби биздин уже айлыгыбызды берди. Айлыкты бергенден кийин билетти алдык. Ага чейин эч ким бирөөнө берген жери жок. Түшүнөт атасың. Таркаганда каяка таркайбыз? Сиз мындай кылып атасыз азырчы. Бирден сүйлөсөңүз. Мен силерге ачуу чындыкты айтып атам, балдар. Силерге эртең чечебиз, анан чечебиз, эртең чечебиз деп айтып атам. Ситуация ушундай. Бизи да угутпайсыңыз, сиз азыр мындай сиздер келесиздер жөнөкөй эле сүйлөп кетип атасыздар. Азыр мисалга сиз жөнөкөй айтып атасыз. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, бул жер Кыргызстан эмес, мүмкүнчүлүгүң болсо, мокошуңаркына кирип турам, же мунукуна кирип турам дегидей. Өзүңүз 5 колдой билесиз, же бар жокто билесиз. Уруксат, мен да машина коюм. Бизи да угутпайсыз. Мен азыр бир силерге маалымат берип коюм. Мен ички иштер министрлигинин өкүлү болгом, милиция полковниги атым Аскат, фамилиям Алиев. Урматтуу мекендештер. Азыр көрүп атасыңыз дүйнөдөгү акыбалдын баарын. Бүгүн биз азыр бийликке бир условия койчу убакыт эмес. Кыргызстанда акыбалды көрүп атасыңар. Чрезвычайное положение киргизди. Комендантский час киргизди. Кыргызстан аябай катуу болуп аткан жок кой? Бул жерден Кудай сактасын. Органдар барат, бала чагаңызды карайлы деп бара салды. Бул куралы жок согуш деп айтсак болот. Вирус бизге согуш жарыялады. Мындай убакта азыр биз бири-бирибизге условия коюп, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деген болбойт. Бүгүн угуп койгула. Бүгүн азыр бул жерде турганда маселе чечилбейт. Силер надежда кылбагыла, азыр Бишкектен самолет келет, биз ушуп турсак учуп кетебиз деген. Андай маселе жок. Сөздүн кыскасы, монча эл Мен дагы айтам, эгерде такыр булбаган болсо, кызга разговор жок. Просто антал О, түптүз барасың. Өздөрүнүн чөнтөктөрүн толтуруп жүрүшөт элдин.
Потому что будет дороговато бегать. Во-вторых, Қарасын писать орнына кел. Мен жауап писать. Әрбір қоң бар. Все, алып кету ешкім жоқ. Не кылдык эми байке? Адамдын жан дүйнөсүн билген келсе, жинине тийип көр, ошондо билесиң кандай адам экенин деген кеп болуптур. Урматтуу орган өкүлдөрү, урматтуу президенти Сооронбай Шарипович, сизден сураныч, ушуга окшогон каны, жаны кыргыз болуп туруп, жан дүйнөсүн арам болгон адамга чыра консу суранам. Сыдыманды оштуктарды сөктү деп, дагы бир автандилди жоопко тартты эле. А бул бир эле адам эмес, же бир эле областтын эли эмес, биздин ата-апа, эже байке, дегеле бешиктеги нариселерге чейин адамдын укугуна шек келтирди. Жоопко тез арада тартыш керек, деп жазат Facebooктун колдонуучусу Курманбек Бактыбаев. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, бул видео менен бөлүшө кетиңиз. Вы, кыргызский народ, вы конченые долбоебы, все 6 миллионов вы конченые, блядь. Чтобы, блядь, помочь человеку, я что должен, блядь, обязательно по халалу, блядь, работать, зарабатывать, блядь. Блядь, что я должен быть миллиардером? Кой, блядь, илерге тамак жетпейт, бер койбойлу десе. Ай, чёрт, бербе. Я же миллиарды же, это, другим путем же, блядь, заработал. Да кой бербе, блядь. Арам тамактан байкуштар өлүп калат. Чё, вот так, что ли, блядь? Блядь, блядь, котогуммен электричество проводить этем би или не кыламбы, какая разница? Я помогаю, блядь, не ради вас. Силердин көтүңөр бог, силердин рахматыңар кереги жок. Вы неудачники, нахуй. Вы работаете на 15 тысяч сом в месяц и пишете такие умные, блядь, комментарии. Если вы умные, почему вы не шестизначный, блядь? Даниэль Ажиев милиция кармады. Бизнесмен Даниэль Ажиевти бүгүн милиция кызматкерлери кармап кетишти деген маалымат турады. Азырынча кайсыл жакка жеткирилгени маалым эмес.